Пенсиялык топтомдорду баалуу металлдарга, чет элдик валютага, эл аралык компаниялардын акцияларына инвестициялоого уруксат берүү сунушталып жатат. Министрлер кабинети инвестициялык фонддордун үлүштөрүн Улуттук банктын баалуу кагаздарын, финансылык инструменттердин тизмесине кошууну пландап жатат. Экономика жана коммерция министрлиги социалдык фондго, өлкөдө иш алып барган 2 жеке пенсиялык фондго дагы инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү сунуштоодо. Бул өзгөртүү пенсиялык портфелди ар тараптуу өнүктүрүп, келечекте пенсиялык төлөмдөрдү көбөйтүүгө шарт түзөт. Айтмакчы учурда пенсиялык топтомдор мамлекеттик ипотекалык баалуу кагаздарга, өлкөдө биржаларда сатылган компаниялардын акциялары менен облигацияларына инвестицияласа болот. Ошондой эле депозиттерди дагы сакталат.